аралаш жашоодо ушундай болот экен да. Ак менен кара. Мисалы түшө кестиргенде деле ак жип менен кара жип болуп атпайбы? Ошондо жашоодо ак менен кара тең жүрөт деген сөз да. Бул жашоодо баардык эле жакшы адамдар болуп кете бергени менен жаман адамдар да болгону, жакшы адамдар түздөп, тең салмактуулук болуп мындай болуп турат. Бирок жана вирус антивирус дегендей да. ооба. Компьютерде. Анан ошондо бирок жакшы адамдар көбүрөөк болсо коом таза болот. Жаман адамдарды ошо жакшы адамдар күрөшүп жашоошу менен кызыктуу өтөт да. Эгер баардык жаман адам болуп кетсе, значит коом талкаланат. Даже мамлекет талкаланып кетиши мүмкүн да бул жердечи. Ооба. Жакшы адамдар көбүсүн жакшы адамдар менен иштеш керек. Аура таза болуш керек. Анан адамдын жан дүйнөсү таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза болгон адам жүзүндө жарык болот. Жаныңда досторунда жакшы адамдар топ болот. Анан адамдар дагы бир нерсе мурсак. Көөдөн толук болуш керек. Могу жер таза болуш керек. Могу жер таза болуш керек. Мына жер таза болмой сайын эч нерсеге жетише албайсың. Мисалы үчүн эч акчага тойдум деген адам мен көргөн жокмун. Бир миллиардер, Кытайдын миллиардери көрдүм. Мен 20 миллиард доллар пайда көрдүм. Ошол мен 30 миллиард расчет алдым эле дейт да. Мен мындай караганда, ошондой адамдар акчага той болгондо бул акчанын түбү жок да. Байлыктын түбү жок. Ошол байлыкка көп берилбеш керек. Жан дүйнөң бай болсо, сен ошого байсың. Руханий байлык. Анан напси адамда напси болуш керек да. Напсини тыйыш керек. Напси да мисалы үчүн бир тамакка тый эмес, адам байлыкка, напсиге бекем болуш керек. Эрки күчтүү болуш керек. Вот ошондо көп нерсе ийгиликтүү. Ошондо көп сый урмат ээ болосуң да. Напси көөдөн таза болот. Пейилди түздө. Жүрүм турумду түздө. Жүрүм турум биз азыр 50ге чыгып калдык. Жүрүм турумду түздөп жүрсөң, сенен кийинки жаштар сага карап түздөнө турган болуш керек. Сага карап түздөнүп сен мындай сага карап түздөнүп сендер ушундай киши болсом экен дегендей үлгү болуп кетиш керек да жашоодо. Бул жакшылыктын ушул жерде дават неме боюнча сен билим берүү системасы боюнча кандай источниктер бар азыр? Бизде билим берүү менен ден соолук системасы аябай неме болуп атпайбы, саламаттык сактоо системасы. Ушуну кантип көтөрсөк болот? Эң плачевный ушул айрыкча саламаттык менен образование болуп атпайбы? Бул азыр досум сен туура айттың. Азыр билим берүү бизде аябай төмөн болуп кетти айылдарда. Себеби дегенде көбүнчө мугалимдерим капа болбосун, мен кечирим сурайм. Көбүнчө заочный окуп бүткөн мугалимдер болуп калды айылдачы. Себеби дегенде бюджетный окуу бизде мугалимдердин баардыгы бюджетный. Бирок айлыгы аз үчүн, айлык майына аз үчүн абитуриенттер мугалим болууну каалабайт. Ошон үчүн мугалимдердин сапаты азайып кетип, азыр бизде мектептерде билимдин булагы азайып ылдыйга түшүп кетти да. Мен бул мугалимдерди мен эмеге салыштыргым келет? Мөмөлүү даракачы. Мөмөлүү дарака суу куюп, убагында дарылап, тарап, түгүн жумшартып турсаң, жакшы мөмө берет. Урожайынсы жакшы болот, качественно болот. Эң жакшы мугалим менен жакшы окуучу, жакшы адам коомдук ишмер чыгат. Ошон үчүн мугалимдердин айлыгын, жашоо шартына көңүл бөлүш керек. Ошол кандай источнигин көрүп турасың сен ошол? Образование кантип көтөрөбүз? Эми муну келечек источник каржы керек болуп атпайбы? Келечекте азыр мына мисалы үчүн бюджетный сени окутуп атат. Алар мугалимдик бюджет. Бирок ошого баягы биринчи айылдан окуучуларды тарбия бергенде айтыш керек. Мисалы үчүн айлыкка мына мындай бай болуп кетип иштеген жеткен жок, байлыгын алып кеткен жок дүйнөгө. Тиги мындай болуп кеткен жок. Моол мугалимдин моол окуучусу мынандай ийгиликке жетти. Мына мугалимдин эме тарыхта аты калды. Моол мугалим мынандай жакшы сабак берди эле. Болду деп ошо мугалимдерди пропаганда кылып идеализация коомдук телевидениядан ушулай көтөрүш керек. Мугалимдердин атайын семинарларды өткөрүш керек, конференцияларды өткөрүш керек. Мугалимдерге атаңдашууну жаратыш керек. Мисалы азыр жөн эле айлык төлөй бербей, кайсы мугалимдин олимпиадада или кайсы мектепте кайсы канча окуучу жогорку
ошол өткөн мектепке чоң сыйлыктар бериш керек. Заслуженный Жок, деген сен жалпы эмгектер бериш керек. жана жалпы каржылоону кантип көбөйтсек болот, мисалы жалпы образование. Буну эми жалпы бул жерде бир чоң эме бар да, менде бир идея бар да. Азыр эми барча мектептерди салып атат, айылдар мектептерди салып атат, башкасын атат. Менин азыр эми биз ушу рыночный экономика жашап аткандыкка байланыштуу жеке менчик мектептерге уруксат бериш керек. Жеке менчик мектептерге да уруксат берип туруп, жеке менчикте дагы өздөрүнүн каржысы келген, шарты туура келген адамдар жеке менчик мектептерге берип, ал жерден келечек жеке менчик мугалимдерден даже вуздан агайлар келип час өткө сабак берет. Ошон үчүн жеке менчикке да кичине уруксат бериш керек. Жеке менчик. Анан кийин баягы биринчи биздин баягы садиктен башталгандан саттан жакшы тарбия берип, анан баягы мектепте дагы илгери союзда бар эле, мектепте 1-2 саат алып калып, дополнительный кошумча сабактар өтчү да, продлевка деп коет азыр. Ошол кошумча сабактар өткөрүш керек. Анан бул общий эле бир эмеге окутуп кете бербеш керек балдардычы. Балдарды мисалы үчүн карап туруп шыгына жараша. Мисалы бир бала техникага кызыгат. Бирок окугусу келбейт. Бирок ал техникага акылчы. Аны механизатор жагына алып кетиш керек. Бир бала мына тоого агрономия, жер жемиш, жүн, аны агроном кылыш керек. Бир бала мал чарбачылыгына кызыкчы, аны ветеринар зоотехник окутуш керек. Ошондой тарбиялап багыт менен кетиш керек. Кээ балдар мындай аскер кызматкери болуп турган жүрүм-туруму, кебетеси бар. Болор бала кичинекей боорунан деп коет. Кичине өзүнүн жара алгандан. Ошонсу жараша тигиш керек. Мөмө тиккендей эле ошондой кылып тарбиялап алып кетиш керек да бул жердечи. Анан общий окуп эле кийин анан мындай мектептен тарбияны бериш керек, үй бүлөдөн бериш керек. Бул бала мисалы үчүн